Сооротуучу Кудай. 23 февраль. Боорукердик бул жүрөктүн иши. Боорукердик рухтун жемиши. Галаттыктарга жазылган каттан окуп кетсек, ошол жерден боорукердикти башка рухтун жемиштеринин арасынан табабыз. Рухтун жемиши болсо булар: сүйүү, кубаныч, тынчтык, чыдамдуулук, ак көңүлдүүлүк, боорукердик, ишенимдүүлүк, момундук, өзүн өзү токтото билүү. Буларга каршы мыйзам жок. Кудай бизге боорукердик кылса, ырайым кылса, бизге аябай жагат. Кудайдын бизге көрсөткөн боорукердиги укмуштуудай керемет. Биз жыгылабыз, Кудай болсо бизди кечирет. Ал бизден күткөндөй жашабай калганыбызда да Кудай бизге мүмкүнчүлүк берет. Бизден жүрөгүн жаап албайт. Бизге ырайым кылат. Теңир ырайымдуу болгондуктан биз жок болуп кеткен жокпуз. Анткени анын ырайымы түгөнгөн жок. Анын ырайымы ар таңда жаңырып турат. Кечээ күнү бизге берилген ырайымды биз толугу менен кабыл алдык. Бүгүн анын ырайымы биз үчүн жаңырып келди. Биз дагы ошентип Кудайды туурайлы. Биз дагы башкаларга, жакындарыбызга, тааныгандарга, тааныбагандарга баардыгына ырайымдуу боорукер бололу. Кечээ эле ага боорукердик кылдым эле дебей, күнүгө биздин адамдарга боорукердигибиз жаңырып турсун. Ыйсаны тааныбай, караңгылыкта жашап жаткан адамдарга өзгөчө Кудайдын ырайымдуулугу кандай экенин көрсөтөлү.